октябрь айынан баштап иш алып барып жатабыз. Гапар агайыбыздын атынан бул демилге аябай күчүнө келди. Биз ал агайга аябай чоң ыраазычылыгыбызды айтып кетебиз. Ошондой эле бала бакчага кандай бул бизге методика жагынан жардам берди? Эң сонун чоң жардам берди десек жаңылышпайбыз. Анткени биз ата-энелер менен аябай тыгыз биргелеште иштеп алдык, иштеп жатабыз. Дагы буйруса иштейбиз деген үмүттөбүз. Балдарга дем берди. Ата-энелер ушундай чын жүрөктөрү менен өздөрү ойгонушту. Бир гана тарбиячынын иш аракетине тарбиячы көп кыйынчылыктарды көрө алышканда, азыркы убакта бул ата-энелер мектеби менен бир гана энелер келген жок. Бул жерде аталарыбыз да келип жатты. Аябай сонун чыгармачылыктар менен аябай кызыктуу сабактарды өтүп берип жатышат. Ата болсоң акылдуу бол дейт, эне болсоң мээримдүү бол дейт. Ата акылы менен баласын тарбиялайт экен, эне мээрими менен баласын тарбиялайт экен. Биз аябай үмүттөрүбүз бар. Мына ата-энелер сиздер үчүн деген сонун мындай китептер берилди. Бул китептин ичинде бүттүк темалар, түшүнүктөр, кантип сабак өтүш керек, балага кандай мээрим бериш керек, кандай тарбия бериш керек. Ушул китептин ичиндеги баардыгы толук жазылган. Биз агайыбызга аябай терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Жалпы Бакай Ата районунун бала бакчалары жана ошондой эле дагы биз агай менен өзү менен жолугушсак деген тилегибиз бар. Бүгүн биз ар дайым ушу балдарга дем берсе, күч берсе, балдарды туура жолго үй бүлөдөн баштайт экенбиз, тарбия берсек деген оюбуз бар. Буйруса ишке алып барабыз. Биз педагог болгондон кийин эч качан биз артка чыгып жок. Биз жалаң алдыга аттанып жатабыз буйруса. Программаны энелер программасы боюнча бул ишти жайылтуу абдан керек деп ойлойм. Себеби дегенде биз мынакей сентябрь айынан бери ушул ишти биз мектептерде, бала бакчаларда жайылтып келе жатабыз. Ошол жерде биз тарбиячылардан жана мугалимдерден сураганда бул аябай бизге пайдалуу болот. Себеби дегенде тыгыз байланышта энелер менен, аталар менен иш алып барып жатышат. Ошол өтүп жатканда дагы энелерден жакшы ойлорун угуп атышат да. Алар өйдөн ыраазычылыктарын жана рахматтарын айтып атышат. Себеби дегенде баланын жакыныраак билүү, анан ал балага жакча мамиле жасоо жана алдыга карай кадам таштоодо дагы жакшы колдоо, жардам көрсөтүүнүн башка бир жолун дагы биз билип атабыз деп айтып атышат да. Анан кийин мынакей бул агайдын иштеп чыккан программасы бар, энелер мектеби боюнча. Бул программадагы темалардын баардыгынын материалдары бул китепте бар. Ата-энелер сиздер үчүн. Бул деген мугалимдер үчүн жана тарбиялаучулар үчүн колдонуу эсептелет. Эгерде готовый сабактар керек болсо, даяр сабактар көргүзүп берсе, мына ушул 100 тема негизинде YouTube каналында биздин энелер мектебинин программасы боюнча облустук координатору Салтанат Бейшенованын ушул даяр видео сабактары бар. Мисалы мектепте энелер мектеби деген алдыңкы баланын тарбиясын подразделениесинде өзгөчө өткөн урактагы балдар үчүн эч нерсе каралган. Ошол кандай тарбиялап, кандай мамиле кылабыз. Өткөн урактагы окуучулар оорураак болот эмеспи? Ошол программанын өзү барбы ошол? Ооба, өткөн учурундагы балдардын ошол учурундагы курагын эске алуу боюнча дагы темалар бар. Ошол учурда мектепте кандай мугалим мамиле жасаса, үйүндө дагы ата-эне кандай мамиле жасаса деген суроолорго бул жерде бул программада жооп алышат. Бул программа менен биз агайдын иш тажрыйбасы мисалы бүгүнкү күндө Бакай Ата районундук бала бакчалардын эң алдыңкыларынан болуп биз колдонуп баштадык. Агайдын бул автордук программасы бизге абдан чоң түрткү берди. Себеп дегенде ата-энелер менен тарбиячылардын ортосунда өтө тыгыз байланыш бар болушу, ошону менен бирге энелердин билим деңгээли дагы күндөн күнгө өсүп
жана ата энелер өрнөк болушат деген темада жакшынакай бизде бала бакчаларда иш чара болуп, баардык бала бакчалар бул иш чарага ушундай сонун активдүү катышып, райондук деңгээлде Сатуу маданияттын программасын токтоп атабыз айта алабыз. Мисалы кылып айта аласызбы, ошол программанын ичинде өзгөчө издеп жаткан жери же сиз үлгү алган жери эмне деп айта аласызбы? программанын бул ата энелер эне менен баланын ортосундагы мээрим жана өтө тыгыз байланышта болуп атат да. Себеп дегенде азыр көп эле энелер мигрант болуп кетип калышып атпайбы? Балага көп көңүл бурулбай жатат да. Ошондуктан эне менен баланын ортосунда ысык мээрим жана эненин балага болгон сүйүүсү, мээримдүүлүгү баланын акыл эсине, тарбиясына, билимине чоң өбөл болуп, жакшы шарт түзүп берет деп жакшы изилдөөлөрдү алып атабыз да. Программанын негизинде жакшы билимдерди алып, тарбиячыларыбыз дагы билимдерин